Адамдарды суктандырган кооз жерлер Казакстанда арбын. Батышында Едилдин төмөнкү агымынын чыгышында Алтай тоолоруна чейин 3000 чакырымга созулган кеңири талааны аз убакыттын ичинде кыдырып чыгуу оңой эмес. Керек болсо жергиликтүү тургундар өздөрү кээ бир жерлерди көрүүгө жетишкен эмес. Ошондуктан ушул жылдын алгачкы жарым жылдыгында 2 миллион казакстандык өлкө ичинде саякат жасашкан. Башкача айтканда өсүш болжол менен 7% дешет Казак туризм компаниясынын өкүлдөрү. Суунун түсү эле көздүн жоосун алган Чоң Алматы көлү, дүйнөгө аты таанылган Шарын Капчыгайы, Көл Сай, Эсик көлү, Ала көл, Айгай кум сыяктуу саякатчыларды кызыктырган жерлер жетиштүү. Алматыдагы Баоого келдик азыр көрүүгө, тамашалап. Алматыдагы Чоң Алматы көлүн көрүү үчүн келдик. Өзүбүздүн Чымкентте Акмешит, Сайрам, Леңгир деген керемет жерлер бар. Көкшө табыдагы өзүбүздүн Бурабайды да кошо кетпесек болбос. Кооз жерлерди балдарыбызга көрсөтүүгө аракет кылабыз. Көрсөтүүгө тырышабыз адем жерлерибизди. Негизи биздин Казакстан өтө адем жер. Негизи биздин Казакстан өтө кооз өлкө, табияты мыкты. Жылына бир жолу Казакстандын кооз жерлерин кыдырып көрөбүз. Казакстанда кандай керемет жерлер көрөмүз эми. Биздер биринчи рет келип турук. Алматыдагы Чоң Алматы көлүнө биринчи жолу келип жатабыз. Алматыга жылына 1-2 жолу келебиз. Ар бир адамга жеткиликтүү баа менен келүүгө болот. Бул үңкүрдүн аты алыска таанымал. Чымкенттен 70-80 чакырым алыстыкта жайгашкан Акмешитти көрүү үчүн келгендердин саны жылдан жылга көбөйүп жатат. Бийиктиги 25 метр болгон үңкүр Аки таштын кабатында пайда болгон. Бул жерде бир сыр бар дешет жергиликтүү калк. Негизгиси ал жагымсыз энергетикадан арылтат дегендер бар. Ал сөз чындыкка жакын. Себеби жан дүйнөсү менен ден соолугуна даба издеген туристтер ушул жакка ат тизгинин бурушат. Кээ бирлер болсо тарыхый объекттерди көрүүгө кызыктар. Алар Отурар, Сауран шаарларына багыт алышат. Убагында тарыхчылар 7 кабат мунаралуу дубал менен курчалган шаар деп жазган аймак ушул Сауран шаарчасы. Орто кылымдагы мезгилди сезүү үчүн бул жерге келгендердин катары калың экени байкалат. Соңғы жылдары элибиз ички туризмди дамытууду колго алып, азыресе мына экспо. Акыркы жылдары калкыбыз ички туризмди өнүктүрүүнү колго алышып, айрыкча экспо өткөндөн кийин бизге жакынкы жана алыскы чет өлкөдөн келген туристтердин саны жылдан жылга көбөйүп, өлкөбүздөгү саякаттоочу жерлер таанымал болуп жатат. Өлкөбүздүн кайсы жерине барышпасын, тейлөө жагы, тамактануу жана жашай турган жерлер ар бирине жеткиликтүү баа. Мында конуу, тамактануу жагында бизде тиимдүү бага. Казакстандын кооз ажайып жерлерин дүйнөгө таанытуу үчүн түрлүү программалар колго алынган. Мисалы, трансулуттук турлар тууралуу да кеңири талкууланууда. Түрк тилдүү мамлекеттер менен биргелешкен тур пакет даярдоо иши колго алынды. Ал 15 күндүк сапарды Түркиядан баштап Азербайжан аркылуу Казакстанга өтүп, Кыргызстанда аяктоо көздөлөт. Ошондой эле Борбор Азия өлкөлөрү менен да бул иш боюнча бирдиктүү иш-чаралар колго алынууда. Анын алкагында Казак туризм компаниясынын уюштуруусу менен казакстандык журналисттер менен блогерлер да трансулуттук катышып, Өзбекстан менен Казакстандын кооз жерлерин аралашты. Маалыматтык турду уюштурууга Маданият жана спорт министрлиги колдоо көрсөткөн.